университеттин пайда болушунан баштап азыркы учуруна чейин баягы күбө болуп келатам да. Күбө болуп келатып, мен дагы бир сыймыктанган нерсе, мен бул университеттин ардактуу профессору болуп эсептелем. Ошондуктан мен мындай кээде сыймыктанам болгонума, анткени мына университеттин педагогикалык коллективи менен дагы бир топ менен таанышмын, алардын деңгээлин билем. Ошондуктан азыркы учурда биздин Кыргызстандагы мындай, мен ойлойм, бир алдыңкы университеттердин катарына кирет, дагы көп өнүгүү потенциалы бар деп ойлойм. Азыр бизден талап кылып атпайбы? Жөн эле теориялык билим эмес, практикалык билим да болуш керек депчи. Мына ушул өзгөчөлүгү, ушул университеттин өзгөчөлүгү бул ушул жана практикалык, тажрыйбалуу жактары аябай көп болгондугунда болот. Ар бири, мисалы, жанагы тигүүчүлүк жактары болобу, же экономика жактары болобу, ошо лабораториялар менен күчтүү университет. Ошону айтып кеттим. Жана айтып кеттим, келечеги мен оюмча кең. Анткени мындайда бул эл аралык университет болуп атпайбы? Мына Өзбекстан менен азыркы мамилебиз дагы мына оңолуп атат. Бир убактагы кээ бир байланыштар кайра да жакшырып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул университеттин келечеги кең, эл аралык университет болгондон кийин